бул жака келгениме 6 жылдын жүзү болду. Казакстандан келген, Өзбекстандан келген бизнесмендер келет. 5ке аз маз калганда турам. 20-15 мүнөт калганда туруп, анан кийин оозубузду жаап, эртеменки бамдатты окуп алып эле анан кайра чуркап келебиз. Канча кирешеге чыгууга мүмкүн? Жайды күнүндө 5000ге чейин тапса болот компоттор жасап. Өзүңүз жасайсызбы компотторду? Өзүбүз жасайбыз. Ушуп кеткен убакта лимон чай ичип коем. Саламатсыздарбы, урматтуу Жыл сайын YouTube каналыбыздын көрөрмандары. Азыркы тапта биз Дордой базарында турган чагыбыз. Көпчүлүк учурда базарды аралап жатканыбызда эле бардыгыбыз дал ушинтип үшүгөн убактыбызда колубузга ысык чайдан кармап алып базар аралап калат эмессизби? Дал ушундай биздин жылуубузга, биздин үшүп калбашыбызга кам көргөн негизинен эле Дордой базарында чай саткан айымдардын бүгүнкү бир күндүк ишин сиздерге чагылдырып бергени турабыз. Негизинен сатканчадан канчага чейин иштеш. Негизинен эле чай сатуунун аркасы менен канча сом тапса болот, бул иш менен алектенип келгенине канча жылдын жүзү болду. Азыркы тапта алдыдагы маектерди көрө аласыздар. Биз менен бирге болуңуздар. Сайма. Үй интернети 300 жана 500 мегабитке чейин. Плюс ОТВ. Бүткүл үй бүлө үчүн ылдам интернет. Жаңы муундагы интерактивдүү телекөрсөтүү. 5 онлайн кинотеатр. ТВ приставка жана гигабиттүү роутер бекер. Айына 1080 сомдон баштап. Абдан пайдалуу. Өтүнүч калтырыңыз, туташыңыз жана ырахат алыңыз. Сайма толугу менен кошул. Азыркы тапта биз Дордой базарындагы Бактыгүл айымды таптык. Дал ушундай келгенибизде эле өзүнүн ысык чайлары менен тосуп алды. Немесе Бактыгүл айым менен кененирээк маек курабыз. Саламатсызбы же? Кандайсыз? Ден соолугуңуз? Жакшы, рахмат. Жакшы. Кандайсыңар? Жакшы келип алдыңыздарбы? Сонунбуз эже. Байрамыңыздар менен эртеңки. Рахмат. Сиздер келе жаткан байрамыңыз менен. Анан сиздин бир күндүк ишиңиз менен таанышалы деп келип калдык. Сиз жакка өтүп алайын анда мен. Келиңиз. Кандайсыз эже? Жакшы. Кеңиз, негизинен эле дал ушундай Дордой базарды айтып калбадыкпы? Бул жакта алектенип жатканыңызга негизи канча жылдын жүзү болду? Канча жылдан бери дал ушул Дордой базарына келген адамдар үшүп калбасын деп биздин жылуубузга кам көрүп келесиздер? Мен негизи бул жака келгениме 6 жылдын жүзү болду. 6 жылдан бери ушинтип чай сатып, эмгектенип, ак эмгек менен бала чака багып жүрөбүз. Ушундай анан келген Казакстандан келген, Өзбекстандан келген бизнесмендер келет да эми оптом алгандар. Ошолорго жылуу чайыбызды берип, жылуу сөзүбүздү айтып жөнөтөбүз ушундай. Айтып калбадыңызбы? Келгениме негизи 6 жылдын жүзү болду депчи. Анан келип калганыңызга ким түрткү болду? Эмне болуп келип калдыңыз? Дал ушул Дордойду эмне себептен тандадыңыз? Дордойго келип калганын себеби менин алсым болчу, Динар деген. Ошол аркылуу келип, ушуну көрүп туруп анан кийин иштесе болот экен деген ой менен келип, ак эмгек, маңдай тер менен жакшына иш экен деп ушуну тандап калбадым. Сонун экен. Анан бул жакта негизи көптөгөн чайлар турат, Чайдын канча түрү бар? Азыр менде чай мынандай одноразовый чай бар. Бул эми заварка деп коебуз. Буну салып беребиз калоочуларга. Калоочуларга мында демделген чай бар. Кургак чайды эле салып демдеп койгонбуз. Жылуу сууга, эми кайнаган сууга ушул бар. Анан мынобуда сүт болот. Калоочуларга сүт чай, мынау демделген чай менен же заварка менен. Калоочуларга кофе, малина бар, обливковая бар, эми карагат бар, лимон бар. Ошолор менен Демек, фруктовый чайларды да элдерге сунуштайт турбайсыздарбы? Ооба. Анан негизинен билгим келип турат. Таң эрте сиздердин жумуш канчада башталат?
Менин жумушум таң эрте менен Канчада чыгасыз азыр жумушка? ушул даңгы времяда эрте менен 5ке аз маз калганда турам. 20-15 мүнөт калганда туруп, анан кийин оозубузду жаап, эрте мененки бамдатты окуп алып эле анан кайра чуркап келебиз. Анан заготовка кылабыз. Мынау шириндиктерди алабыз. Анан самсыларды алабыз горячийге. Пирожки алабыз, сосиска тесто, тигиндей ушундойлорду алып, коюп, анан кийин даяр болуп, эрте менен тура турабыз ушул жерде. Баардыгын күтүп келгендерди. Тосуп алып, ысык чайдан бериби? Ооба. Ишиңиздерчи канчада бүтөт? Анан ар кандай. Кээде 2де бүтүп калат. Кишиге карайбыз. Киши аз эле болуп калса, ошондой, мисалы, оптовый ден деп коет. Понедельник күндөрү, ошол күндөрү кечке чейин жүрүп калам. Саат кечке болуп, кечке эмес, 4-4:30. Ошого чейин. Анан бул 2де, ошондой, 2:30, ошондойлордо бүтүп калат. Анан жогоруда бир жакшы сөз айта кетпедиңизби? Деги Казакстандан да, биздин коңшу өлкөлөрдөн да келип анан чай ичип кетишет депчи. Өзүңүздүн бир ар дайымкы клиенттериңизди да таап алсаңыз керек. Сизден келип чай ичип турушабы? Ооба, тынбай келип чай ичип турушат. Ооба, издеп таап келип турушат. Алар Казакстандан келген неме досторубуз көбүрөөк сүт чай ичишет. Сүт чай менен анан билинчик жешет. Көбүрөөк билинчик алып жешет. Ошону сүйүшөт да. Уже билип калабыз да, Казакстандан келгендерге сразу мына деп ошолорду сунуштайбыз. Ай, сен чайыңды даярдап койдум, кел деп турбайсызбы? Ооба, ошондой. Анан негизинен эле биз көрүп жаткан көрөрмандар да кызыгып калышы мүмкүн да. Чай сатуу менен негизи муну бизнес деп атап койсок болот, кичи бизнес кыласыздар азыркы этапта. Анан канча кирешеге чыгууга мүмкүн? Эми кирешеси ар кандай. Жайды күнүндө 5000ге чейин тапса болот. Бир күндө? Бир күндө. Ошондо азыр мындай эле 2000, 2,5 ошондой эле болуп калат. Демек, кыштын күнү кичине болсо да табыш азаят турбайбы? Азаят, ооба. Бул эмне себептен элдин келүүсү азайып калабы же кандай? Элдин келүүсү азаябы? Неме сезондо бала чакалар болот, анан компот жасалат. Ошолор менен көбүрөөк болуп калат. Кирим болуп калат. Анан Дордой базарын аралап жүргөндө эле алдыбыздан көптөгөн чай саткан эжелерди, апаларды көрө алдык, конкуренттер аябай көп экен. Анан сизден сурайынчы, эмнеңиз менен айырмаланып, эмнеңиз менен өзгөчөлөнүп турасыз? Дал ошол апаларыбыздан. Ким билет, эми ошолор катары элем деп ойлойм. Бардыгыбыз бирдей эле деп ойлойбуз. 6 жыл мурун бул жака бизнес кылууга келе жатканыңызда чындап дал ушундай чоң кирешеге чыгууну мисалы ойлондуңуз беле? Тип чоң киреше тапса болот экен. Негизи кандай ойлонуу менен келдиңиз эле? Эми менин оюм кандай ойлосом, мисалы келип, иштеп, анан азыркы эмеде үй салам, бала чака багам, ошондой кыз берем дегендей эмелер менен келгенбиз. Анан келип 2 кыз бердим ушул жерде. Ушундай. Демек, чай сатуунун аркасы менен кыздарыңыздын узатуусун өткөрүп койдуңуз. Сизди бизнесмен апа дейт турбайсызбы? Анан негизинен эле жогорудан бери сүйлөшүп жатпайбызбы? Биз көптөгөн апаларды көрдүк, анан сизге келип сунуштап айтып калдым, бизге ушинтип маек бербейсизби дегенде, келгиле деп маңдайыңыз ачык, дароо эле бизге макул болдуңуз. Анан көп учурда клиенттер менен иштешүүдө дагы мүнөз, көз каранды болсо керек. Ооба. Кандай кадрлар келип калат көбүнчө? Мен билбейм, мага жакшылар келет го дейм. Бардыгы жакшы. Мисалы, эч эме таппайт. Эме кичине эме болсо айтышат өзүмө. Анан мен сразу каталарым турулап кетем. Жакшы, андай мындай эмелери жок. Анан ишке келгенде дароо эле ар бир ишти өздөштүрүп кете албайбыз го, кичине кыйынчылыктар болуп турат, Анан эмнеден кыйналдыңыз? Кыйналганда ушу кофе жасагандан, анан мыналарды канчадан кошкондон кыйналдым да. Кыйналып, анан жакшы бардыгын өздөштүрүп кеттик, үйрөнүп кеттик. Адам баласы деген өзү негизи 7 жаштан 70 жашка чейин үйрөнө өткөн да ушундай эмедечи. Үйрөнүп ушундай үйрөндүк. Эң башында канча термос менен баштадыңыз эле? Азыркы тапта астында да бар экен, бул жакта да турат, көп экен айтор. Баштаганыбыздагы ушундай эле болчу мурда дагы.
Ушундай эле термоста баштайт элек. Ушул жетпей калбасын деп муналарды көбөйтүрүп коет экен да өз негизи. Мен өзүңүз боюнча билгим келип турат Бактыгүл айым. Кайсыл жактан болосуз? Канча уул кыздын мээримдүү апасысыз? Айтып калдыңыз, 2 кызымды турмушка бердим деп. Канча неберели болдуңуз? Чай берейинби? Кандай чай берейин? Малина чай. Сирениге берейинби? Айман ачыда коюп. Сахар салайынбы алма? Жок, таптуу эле. Демделген чай коеюн. Мен кичине салып коеюн, а? Алтымыш сом. 60. Аш болсун. Азыркы тапта маек берип жатканыбызда, караларыңыз келип калды. Ооба. Ысык чайын берип узатып койдуңуз. Кеңиз эми жанакы суроону кайрадан узатайын, Канча уул кыздын мээримдүү апасысыз? Кайсыл жактансыз? Мен өз негизи Кара Суудамын. Кара Сууга кирип айрылмамын. Анан күйөөм экөөбүз пока 2 кызым менен ушул жерде жашайбыз квартирада. Неме 2 кыз узаткам, 1 кызым токмок узаткам. Ал кызым 23 жашта, кийинки кызым 19 жашта. Аны Петровка жакка узаткам, Беловский жакка. Ушул тегеректе. 2 кызыңызды тең эле жакын эле жактарга берип коюпсуз да, Ооба. Ошака узатканмын. Ушундай. Дагы айтып бериңиз өзүңүз боюнча кене одан берек. кийин 2 кызым бар дагы. Алар бирөөсү 7-класста окуйт. Акбасогодо окуйт, мынерде өзүбүздө. Анан бирөөсү Нижний Аларчада окуйт, анын 3-класс. Ошентип 4 кыздын энеси болом. Жолдошум бар. Айтып калбадыңызбы анан? Таң атпай саат 5те турабыз, багымдатты окуп алып деп элечи. Анан жакын эле жакта жашайсыз. Барып келүү кыйынчылыкка турбайбы? Жок, өзүм Киргизияда жашайм. Киргизия көчөсү бар го, ошодо жашайбыз. Жок, барып келген немеге турбайт. 50 автобус бар, 203 бар, автобустар бар. Автобустар менен келип кетип турабыз. Дал ушул тачкалардычы кайсыл жакка коесуздар? Бул тачканын аркы жакта охрандар бар. Ак Суу жактын этегинде. Ошол жерге охрандарга тапшырып коюп кетебиз. Кечке маал ошолор карап турат. Анан эртең менен да дагы барып алып, кайра жумушубузду баштай беребиз. Анан негизинен эле суроогум келип турат да. Биз айлык киреше, анан жылдык киреше деп бөлүп коет эмеспизби? Анан өзүңүз негизи мынтип карап көрүп ойлондуңуз беле, мен жылына мынча миң таптырмын деп эсептеген күнүңүз болдубу? Жок, аны эсептебептирмин. Мисалы бир айда 100 миң, 150 миң табууга мүмкүнбү? Дал ушул чай сатынын аркасы менен. Билбейт экенмин аны эч эсептеп көрбөптүрмүн. Бирок тапса болсо керек. Ошондо, например, күнүгө 4 миң, 5 миңден жайды күндө ден сезондо түшкөн убакта дагы ошондо 10 күндө 50 миң болуп 150 миңге таталып калат экен, ошондой болуп калат экен анда. Биздин көзүчө эсептеп койду эжебиз. Анан жайында дал ушул чай эле сатпастан жанына кошумча суусундуктарды кошуп сатасызбы? Өрүк компот сатылат ошондо, өрүктөн анан черешная бар, вишнядан компоттор жасап. Өзүңүз жасайсызбы компотторду? Өзүбүз жасайбыз. Өз үйдөн жасайбыз. Өз үйдөн жасап келип, ошолор сатабыз. Компотторуңузду да жакшы көргөндөр көп экен да анда, Ооба, аябай көп. Анан негизи сөзсүз түрдө ар бир ашпозчу дейбизби, өзү тамак жасаган инсан же болбосо өзү дал ушундай болгон таттуу болгон, ысык болгон чайларды жасаган инсандар айтып калат да, мен өзүмдүн жасаганымдан эле өзүм кемчилик издей берем депчи. Мен сизден суроогум келип турат. Өзүңүз жасаган чайлардын да көптөгөн түрү турат, Кайсынысы сизге өзгөчө жагат? Бир үшүп кеткен убакта өзүңүз куюп ичип каласызбы? Үшүп кеткен убакта лимон чай ичип коем. Лимон чай жагат мага. Эме кыпкызыл кылып
кызыл кылып чай кылып туруп, лимон чай ичип коем. Ошондой үшүгөн жериме барып өзүм неме. Анан эжеке, азыр сизди дал ушул местадан таптык десек болот, орундан. Анан орундарды алмаштырып да сатып каласызбы? Негизи көбүнчө кайсы орунда турасыз, кайсы местада турасыз дейинчи? Өзү негизи ушул местам. Ушул местада турам. Мына бул жактан келип алышат. Тиги жактан келип алышат. Бул жактан келип алышат. Анан азыр орозо маалы, кичине жүргүнчүлөр алат басып келгендер. азыр орозо маалы болуп, кичине өзүңүздөрдүн бизнесиңиздерден акча азайып аткан жокпу? Ооба. Кандай түшүп атат? Кичине азаят, баары ресторан азаят, да кичине азайып атат. Баарына береке берсин Кудайым деп чыгып атабыз. Чоң рахмат. Анан бизди көрүп жаткан көрөрмандар бар, сөзсүз түрдө сизди YouTube каналга чыгасыз айтып калбадыкпы? Анан жаркылдаган сонун апа экен. Сөзсүз түрдө мен Дордойго барганда да ушул Бактыгүл айымдан чай ичип кетейин дегендер болсо, кана местаңызды айтып коюңузчу, сизге бир реклама кылып кетели. Менин местам эме деп коет го. Мына Леп -2де турам. Ушул жерди Леп -2 деп коет. -2 өтмөктө, дал ушул бурч жагында карасаңыздар, биздин Бактыгүл айымыбыз сонун болгон сиздерге чайдын түрлөрүн жасап берет. Бактыгүл эже. Ооба, жасап берем. Кеңиси анан бизди көрүүчүлөргө бир өзүңүздүн кайрылуу сөзүңүз болсо, каалоо тилегиңиз болсо айтып коюңузчу. Каалоо тилек айтып кое берейин, а? Келиңиз. Урматтуу көрөрмандар, эртеңки айымдар, эртеңки аялдар майрамы менен баардыгыңыздарды куттуктаймын. Тапканыңарга береке берсин, ден соолукта болгула ар дайым. Балдарыңарга баш болуп, жүрө бергиле, күлүп жайнап, жаздай болуп. Ооба. Ошол. Сизге да чоң рахмат эже. Буюрса сонун ишти жасап жатасыз негизинен эле. Бул соопчулук иш деп да койсок болот да. Үшүп жүргөн адамдарга силер ысык чайыңыздарды сунуп, кандайдыр бир үшүгөндөрүнө дагы кам көрүп келесиздер. Чоң рахмат, ачылык билдиребиз. Анан эртеңки келе жаткан 8 март майрамыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайм. Аман болуңуз, ден соолукта болуңуз. Сонун болгон кыздарым бар деп калдыңыз, дал ошол кыздарыңыздын төрүнүн көркү болуп, алардын маңдайына жаркылдап, жайнап жүрө бериңиз. Анан көптөгөн неберелүү болуңуз, неберелердин сүйүктүү чоң апасы болушуңузду каалайм. Аман болуңуз. Чоң рахмат, ыраазычылык билдирем. Мейли. Чоң рахмат. Майрамыңар менен.